Казакстанда 22 февралга карата коронавирус болгондордун жалпы саны 200.368ге жетти. Пандемия башталгандан бери оорудан 2947 бейтап каза болду. Вирус жуктуруп алгандардын арасында медицина кызматкерлери жок. Ушул тушта 220 адам ооруканада жатат жана 98 бейтаптын абалы оор, дагы 94 кишинин абалы орточо оор деп бааланууда. Үйлөрүндө болсо 1200дөн ашуун киши дарыланууда. Ушул айдын башында Саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирус жуккан учурлар, ооруканага жаткырылган бейтаптардын санына карап өлкө вирустун 4-чү толкунунун чегинен өттү деп айтса болоорун билдирди. Жогорку кеңештин спикери Талант Мамытов 21 февралда Москвада Орусиянын Федерациялык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолукту. Кыргыз парламентинин басма сөз кызматы алар негизинен парламенттер аралык кызматташууну алакка катыштуу өнүктүрүү жолдорун талкуулаганын билдирди. Андан сырткары жолугушууда миграция тармагындагы кызматташуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Талант Мамытов Орусиядагы кыргызстандыктардын укуктук абалын жакшыртуу маселесине токтолуп, Валентина Матвиенкодан Кыргызстандын жарандарынын айрым категорияларын кара тизмеден чыгаруу боюнча тиешелүү чараларды көрүүгө көмөктөшүн өтүндү. Валентина Матвиенко кыргыз тараптын миграция жаатындагы тынчсыздануусун эске алып, бул багыттагы көйгөйлөрдү чечүү боюнча биргелешкен иштерди улантууну сунуштады деп айтылат маалыматта. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусия 74 000 кыргызстандык жаранды кара тизмеге киргизип, кирүүгө тыюу салганын билдирген. 21 февралда Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын тегерегиндеги кырдаал боюнча видео кайрылуу жасап, бул өлкөнүн чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялады. Бир сааттык кайрылуусунда ал Украина Минск келишимдерин аткарбай, бул аймактардагы калкты аткылоону улантып жатканын айтты. Ушуга байланыштуу мурдатан бышып калган чечимде Донецк элдик республикасынын жана Луганск элдик республикасынын көз карандысыздыгын, суверенитетин токтоосуз түрдө таануу чечимин туура деп эсептейм. Орусия Федерациясынын федералдык жыйналышынын бул чечимди колдоп жана эки республика менен болгон достук жана өз ара жардамдашуу келишимдерин ратификациялап берүүсүн суранам, деди ал. Путин мунун артында эле аталган аймактарды өз алдынча мамлекет катары таануу тууралуу жарлыкка кол койду. Вашингтон тараткан билдирүүдө АКШ Орусияда мындай кадамды күткөнүн белгилеп, Москванын жикчил эки республиканы таануу аракетин эл аралык милдеттемелерди бузуу деп баалады. Президент Джо Байден жакын арада америкалык компанияларга жана жарандарга ЛРДР деп аталган жикчил аймактар менен мамиле түзүүгө тыюу салган жарлык чыгарары маалым болду. Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшкөн. Анын чоо жайы азырынча белгисиз. НАТОнун баш катчысы президент Путиндин чечимин кескин айыптап, бул Украинанын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн бузаарын, ал Минск келишиминен чыгуу дегенди түшүндүрөөрүн айтты. Евро биримдиктин жетекчилери Кремлдин аракетин кескин сындап жатышат. Москвага каршы жаңы санкциялар салынаарын эскертүүдө. Ушул убакка чейин январь окуялары боюнча 107 иш айыптоо корутундусу менен иликтенип бүтүп, 52 адам соттолду. Бул тууралуу 21 февралда Казакстандын Ички иштер министрлигинин тергөө департаментинин башчысы Санжар Аделов атайын брифингде билдирди. Соттолгондордун 39-унун эркиндиги чектелди, 13 адам камалды. Мындан сырткары ушул эле иштердин алкагында сот 34 айыпталуучунун бөгөт чарасын карап жатат. Аделов кабарлагандай, учурда ички иштер органдары 2729 кылмыш ишин иликтеп жатат. Алар боюнча 250 адам кармалган. Ал иштердин көбү уурулук, башка бирөөнүн мүлкүнө атайылап зыян келтирүү жана куралды мыйзамсыз жүгүртүү беренелери менен козголгон. Казакстандын башкы прокуратурасы 21 февралда алар иликтеген иш боюнча 469 киши камакка алынганын кабарлады. Мунун ичинен террорчулук актысы менен 46 иш, жапырт башаламандык менен 45 иш тергелүүдө. Тополоңго байланыштуу жалпы 10 миңдей адам кармалган. Алардын 1000ге жакыны камакка алынды. Кийин айрымдарынын бөгөт чарасы үй камагына өзгөртүлгөнү маалым болду.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусунун Кадамжай районундагы 50 үй бүлөгө 100 000 сом өлчөмүндөгү гранттарды тапшырды. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы социалдык жактан аяр категориядагы 100 үй бүлөгө жардам көрсөтүү максатында инновациялык пилоттук долбоорду ишке киргизген. Бул пилоттук долбоор республиканын 2 районунда ишке киргизди. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык контракттын негизинде социалдык жардам долбоорунун алкагында бир жолку гранттар берилди. Баткен облусунда берилген өзгөчө макамдын алкагында социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү 2 эсеге жогорулатылды. Баткен облусунда 14 000ден ашуун аз камсыз болгон үй бүлө каттоодо турат. 45 396 бала 810 сомдон жөлөк пул алат. Өлкө башчысы Садыр Жапаров өзүнүн Facebook социалдык тармактагы баракчасы аркылуу дыйкандарга жана фермерлерге кайрылды. Мамлекет дыйкандарыбызга колдон келишинче кол кабыш кылып арзан насыяларды берип баштадык. Жакындан бери 3 жылдык мөөнөт менен 6% насыя ала баштадыңыздар. Бул насыяларды Айыл банк, РСК жана Керемет банк өкмөттүк банктар аркылуу берип жатабыз. Жалпысынан айыл чарба багытына арнап жеңилдетилген насыя берүүгө 26 миллиард сом бөлүнгөн. Мунун ичинде 1,5 миллиард сом үрөн сатып алууга, 1 миллиард сом ирригация тутумун жакшыртууга, калганы дыйкандар менен фермерлерге 3 жылдык мөөнөткө насыя берүү үчүн бөлүндү. Жалпысынан 16 000 тонна жогорку сапаттагы үрөн сатылып алынды. Бул үрөндөр мурда карызы бары жогуна карабастан дыйкандарга 4,5% үстөгү менен 2 жылдык мөөнөткө берилүүдө. Дагы бир баса белгилеп кетүүчү жагдай, буга чейин насыя алгандан кийин аны максаттуу иштерге жумшабай койгон учурлар арбын эле. Жер айдоого алынган насыяга той бермей, үй оңдомой, машина сатып алмай жана башка адаттарыбыз болгонун эч ким танбастыр. Андыктан сиздерден сураныч, эми андай кылбастан 1'ди 2, 2'ни 3 кылып алганга жетишсеңиздер жакшы болот эле. Алмайдын бермеyi бар дегендей алган насыяны сөзсүз төгүш керек экенин унутпасаңыздар, деп жазды президент. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусунда болгон жумушчу сапарын алкагында Баткен районундагы аскер бөлүктөрүнүн абалы менен таанышты. Анда Жапаровго аскердик техника жана аскер кийимдери көрсөтүлдү. Жапаров жоокерлерге кайратман кызмат өтөөсү үчүн ыраазычылыгын билдирип, министрлер кабинетинин атынан ардак грамоталарды жана төраганын ээнчүлүү сааттарын тапшырды. Күндүн соңунда Акылбек Жапаров финансы министрлигинин бажы кызматынын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлери менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Анда 2022 жылга карата милдеттер жана пландар белгиленди.